Саламатсыздарбы, урматтуу Евразия Today агенттигинин окурмандары, көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Россия менен Украинанын ортосундагы тирешүү жөнүндө сөз кылабыз. Мына быйыл 3-жылга аяк басты Россия тарабынан Украинага атайын аскердик операция башталгандыгына. Бул тема боюнча сүйлөшүү үчүн биз бүгүн студиябызга Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгрессинин координатору, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акунду чакырганбыз. Кош келипсиз, Турсунбек мырза, биздин студияга. Рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мына Россия Украинага каршы согуштук атайын операция баштагандыгына 3-жыл болду. Эки славян дини, тили бирдей элдин согушуп калышынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиздин сурооңузга мындай кененирээк жооп бериш үчүн мен дагы бир документтерди алып келдим, илимий дагы терминдерди алып келип көргөзүп, анан бир картаны да алып келип, анан ошол бир геосаясий абалда баягы геосаясий жактан алып кайсы жерде жайгашкан, кайсы материкте жайгашкан, кайсы жерде согуш болуп атат. Мына Украина менен Россиянын ортосунда согуш болуп аткан континент бул Евразия континенти. Мына өзүңүзгө көргөзүп атам. Азыр бияктан көргөзүп коем. Мына Евразия континенти мына ушул жерге кирет. Мына могул ушу Евразия континенти. Бул дүйнөдөгү кургактыктын, дүйнөдө боюнча кургактык 4төн 1 ээлейт, ошонун 37%-ин ээлеп турат. Дүйнөдө кургактыктын. Илимий мындай эме да, илимий тыянак. Мына ушул мамлекеттерге бардыгы Европанын, Евразия континентинин, Европанын 44 мамлекети кирет. Азия чөлкө менен 48 мамлекет кирет. Анан Мальтаны кошкондо 92, анан Мальта менен 93 мамлекет мына ушу Евразия континентинде болот. Мына ушу Евразия континентинде азыр ушу согуш жүрүп атат да. Мына ушу Россия менен Украина ортосунда согуш жүрүп атат. Мына ушу согуш боюнча Эмил мырза, мен эми баягы китепти, илимий ачылыштарды, ошол эле тиги биздин улуу Збигнев Бжезинский деген улуу булардын чоң философун, мындайча айтканда экспертин, дүйнөлүк алдын ала айтуучу, мына бизде Калыгул Байуулу бар, Калыгулдун сөздөрүн улуу аталарыбыз пайдаланып жүрөт. Америкада болсо Жорж Вашингтон бар, Франклин Рузвельт бар, булар дагы улуулар. Британияда болсо Черчилль бар, туура, Уильям Черчилль. Черчилль. Мисалы ушул дүйнө бизде мына Ленин да айтып атат, Сталин да айтып атат мисалы. Анан ушул Кытайда Конфуций бар да. Булар ушул Збигнев Бжезинский булардын эмеси да, мындай атасы. Булар ошол Збигнев Бжезинский кандай айтса ошону менен жүрүп атат да. Збигнев Бжезинский мынтип айтыптыр да. Бул эме дейт, Евразия бейкиндигинде дейт, ортосунда күрөш. Бул күрөштөн чыккан чыр-чатак дейт. Экөөнүн ортосунда ошо Украина менен Россиянын ортосунда күрөш, бул илгертен келаткан күрөш дейт. Күрөш эмес дейт, бул баягы союз араганы тарагандан кийинки анан дүйнөнү башкаруу үчүн Америка өзүнүн күрөшүн жарыялады дейт. Ошол Россияны Америка ошо Украина аркылуу европалаштырып, Украина аркылуу демократиялаштырып, анан ошо Европа деген Украинаны европалаштыруу аркылуу, анан көз каранды эмес мамлекет аркылуу анан Россияга таасир берүү деген сөзүн айтып атат да. Бул ушул Збигнев Бжезинскийдин сөзү да. Таасир берүү аркылуу. Эгерде дейт, муну айтып атат. Ал ошондой эле Украинанын Орусиянын көзөмүнө кайтарылышын дейт. Батыш үчүн олуттуу коркунуч болуп эсептелет дейт. Эч качан Украина Россиянын составына кирбей же баш ийбеш керек дейт. Украина аркылуу Россияны европалаштыруу дагы демократиялаштырууга болот дейт. Эгерде Украина дейт, бул өтө чоң мейкиндик дейт, геосаясий борбор дейт. Евразияда өтө чоң борбор дейт. Жаңы пайда болгон мейкиндик дейт. Мына ушул жаңы пайда болгон мейкиндикти көз карандысыз мамлекет дейт. Мына ушул мейкиндикке анан 52 миллион калкы бар, ресурстар бар Украинага. Эгерде ким Россия ээлик кылса дейт, анан Кара деңизге чыкса дейт, ошол эме аркылуу, Украина аркылуу, анда бүт дүйнөдөгү Европа жана Азиядагы кубаттуу империяга айлануу мүмкүнчүлүгү бар дейт. Бул Збигнев Бжезинскийдин 1997 жазылган дүйнөдөгү шахмат картасы деген, дүйнөдөгү шахмат деген ошо эмгегинен жазылган. Мына ушундай жазылган. Ошон үчүн
Збигнев Бжезинский буларга көрсөтмө берип атат. Бүт Америкага, Европа мамлекеттерине биринчи жолу колго ушу эмени алгыла дейт. Украинаны колго алгыла. Украина аркылуу гана Россияны бөлүнсө болот, талкаласа болот, баш ийсе болот, европалаштырса болот, демократиялаштырса болот. Только ушу Украина аркылуу пайда өзлөрүнүн славян тектүү, мына сиздерге сурап, славян тектүү өзлөрүнө каршы коюш керек. Өзлөрүнүн туугандарын өзлөрүнө каршы коюп, анан биз Россияны алыстандырабыз деп айтып кеткен да.